Спасибо, Рахмат Темир Габаевич. Кандай суроолор Темир Габаевичка барбы? Рахмат анда отуруп бересиз. Я скажу, что это не изобретение Кыргызстана. Данный процесс используется во всех передовых странах для оценки деятельности государственных организаций. В соседнем Казахстане, в Российской Федерации это уже устоявшая система. Поэтому урматтуу жетекчилер, былтыр 2010 жылы биз ушул ишти жасадык, бирок тилекке каршы мына өзүңөр жактан мындай азыраак көңүл бурдуңар ошого. Өз убагында биз айттык, ар бир министрликтен, ведомстводан министрдин же жетекчинин орун базары жоопкерчилик алсын. Экономик министрликте иш топ иштеп атат, методологиялык жардамын бергенге даяр. Ошон үчүн азыр ошон мындай унутпай дегендей өзүңөрдүн жетекчилерин Темир Ангыбаевичтин иш тобуна, эксперттик тобуна жиберип, жакшылап ошол методиканы жакшылап түшүнүшүңөр керек. Себеби бул деген биз үчүн эч кандай любимчик, не любимчик болбойт. Жылдын аягында кандай цифра болсо, ошол начар иштегендерге биз административдик мераларды киргизебиз. Ошондо тарынбашыңыз керек. Азыртан баштап ошол ишти жүргүзгүлө. Дагы кандай сиң пикирлер бар? Ошол протоколдук чечим долбоору киргизилген бизге. Мен оюмча жакшы эле жазылуу. Бирок акыркы 5-пункттан оценки, неудовлетворительные результаты оценки не могут, а будут служить основанием для принятия дисциплинарных мер. Вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Будут. Кандай дагы сиң пикирлер барбы? Так, Асылбек Шарипович. Урматтуу Жомарткаевич, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мына индекс доверия населенияны азырынча улуттук статистика комитети жүргүзүп атат. Муну мен сиздерге бир аз айтып кетким келет. 3600 адамды биз опрос кылабыз. Ушул министерствого ишенесиңби деген биринчи вопрос болот. Экинчи, ошол министерствонун ушул көрсөтүп аткан услугасына канаттанасыңбы деген эки суроо менен чыгарып туруп, биз өзүбүздүн оценкабызды Министерство экономикасына жана ар бир министрлерге берип турабыз. Бирок мен айтайын дегеним, Жомарткаевич, бул маселе боюнча 2012 жылы чыккан токтомдо бизге ушуга кошумча акча каражаты берилиши каралыш керек эле. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул акча каражаты каралган жок. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен ошончо жогоруда айтылган сандагы элди опрос кылып, ушундай бир жумуштарды аткарып атабыз. Ошон үчүн мен суранып кетет элем, ушу протокольный Минфинге бизге тиешелүү көп деле эмес, бир 4 миллион акча кетет экен жылына, ар квартал сайын опрос кылганда 3600 адам сурап атканда. Ошон үчүн ушул маселени өкмөттүн токтомунун аткарылышын Минфинден бир протокольный парачет этип койсок деген өтүнүч бар. Рахмат, эми былтырда мен айткам, азырда кайталап айтып коеюн. Сиздер өзүңөрдүн тиги Совет Союзунун убагынан баштап ишти жүргүзүп атасыңар. Кээ бир перераспределение жасашыңар керек. Биз силердин отчетторду алып атабыз, бирок кээ бир отчетторду таптакыр бизге кереги жок. Өзүңөр баягы 25 жылдан бери бир эле принцип менен иштеп атасыңар. Ошол үчүн былтырда мен силерге айттым, азыр да айтып атам. Силер жакшылап өзүңүздүн ведомстводо жакшылап реформаны жүргүзүшүңүз керек. Мына сиздер бизге баш ийбейсиңер, бирок бул деген эмнени көрсөтүп атат? Бул деген реформа баары бир жасаш керек да. Ошон үчүн сиз жакшылап карап, именно керектүү реформаларды, ошол опрос общественного мнения эң керектүү бул деген багыт болуп атат силер үчүн. Ошон үчүн оптимизация кылып, керек эмес статистиканы токтотсоңуз, өкмөткө, коомчулукка керектүү реформалар киргизгиле өзүңүздүн ведомстволорго.
керек болсо дагы бир презентацияны жасап коюп, кайсы жолу менен сиздин өзүңүздүн статистика комитетин реформа жүргүзөсүңөр деп биз киргизгиле өкмөткө. Так, дагы Ольга Владимировна. Относительно дополнительного выделения средств, у нас с вами принято решение о том, чтобы мы ограничили свои, так скажем, желания в выделении дополнительных средств. И вот Жомарт Кайыпович, вы очень правильно сказали, что в первую очередь ресурсы надо изыскивать в оптимизации своей собственной работы, высвобождая средства по одним направлениям и направляя их на другие. Потому что бюджет не имеет возможности все потребности наших госорганов удовлетворить на 100%. В первую очередь надо оптимизировать внутри расходы. Спасибо. Еще желающий барбы? Болбосо анда ошол протоколдук чечимди кабыл алабыз, ошол редакциялык өзгөртүш менен. Рахмат, анда 3-чү пунктка 3-чү пункту баштайлы. Бул деген биз үчүн аябай приоритеттүү маселе болуп саналат. Мына мал чарбачылыкка жугуштуу оорулар боюнча сак саламаттык абалды камсыз кылуу, айыл чарбаны биз жакшы билебиз проблемаларды. Мына 22 жылдан бери биз ушул маселени чечпей жүрөбүз. Канча каражат бөлбөсө да, ошол эле баягы 90-чу жылдардан Дүйнөлүк банктан канча каражат алып, азыркы ошол багытта ситуация өзгөрбөй, кайра эле проблема болуп атат. Азыр өзүңөр билесиңер, кошуна мамлекеттер ошого карап биздин мал чарбаларды киргизбейт өзүнүн территориясына. Берден сөздөр бар, программалар бар, натыйжа жок. Ошон үчүн урматтуу өкмөт мүчөлөрү, азыр биз ошол маселени коюп атабыз. Эми доклад угуп, анан кийин бир конкреттүү чечимди кабыл алсак. Биз болсок айыл чарба мамлекет болуш үчүн бирден биздин элдин жарымысы аймактарда жашап атышат. Ошон үчүн аларга жакшы мүмкүнчүлүктү түзүшүбүз керек экспорт кылганга. Дайым эле акча бер, долбоор, Дүйнөлүк банк, донорлордун акчаларын сурап жүрөсүңөр. Эми жакшылап ошол изилдеп, биздин конкреттүү реформага барбасак болбой калды. Ошон үчүн азыркы ситуациясы угайлы, сөз ошол мамлекеттик инспекциянын директору берилет. Урматтуу Жомарт Кайыпович, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү жана жыйындын катышуучулары, Азизбек Бакаевичтин больницада болуп калганына байланыштуу мен директордун орун басары ушундай маалымат берип коеюн. Эпизодиялык кырдаалды туруктандыруу боюнча инспекциянын жүргүзүп аткан иш-чаралары боюнча. Жомарт Кайыпович, уруксат болсо, кечирип коесуз доклад. Эгерде директор жок болсо, өтө орчундуу маселе болсо, ушу караганыбыз туура болобу? Болду да, алар менин атыма бир кагаз киргизген, ошол маселесин, ошол биздин повесткада кереги жок деп сунуштарды киргизген. Бирок биз өкмөттүн жыйындарын повесткасын баарын биз бекитебиз өкмөттүн токтоо менен. Мен айттым, болбосо да баары бир маалымат алсак. Ошону менен баягы ошол суроону даярдап койбой, алар мага кат жазган, бирок мен макулдук берген эмесмин. Ошон үчүн маалымат берсин, эми директор урса, ведомство иштеш керек да. Ошон үчүн угайлы кыска мүнөттө. Канча мүнөт керек сизге? 5 мүнөт. 5 мүнөттүн ичинде бүтүргүлө, анан кийин дагы сүйлөшөлү. Рахмат. Өзүңүздөргө белгилүү, акыркы кездерде өкмөт тарабынан ветеринардык кызматка бир топ алгылыктуу жардамдарды берип атат.
айтсак өткөн жылы эле ушул 2013 жылы 7 майда номер 256 токтом менен биздин инспекциянын жобосу бекитилип, ошо негизинде эпизоотиялык иш-чараларга каршы жумуштарды алып баратабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргызстанда жылдан жылга малдын саны көбөйүп баратат. Былтыркы жылга караганда малдын өсүшү 10-15%ке байкалып атат. Цифра боюнча айтып коеюн, бул боюнча мына былтыркы жылга салыштырмалуу ири мүйүздүү малдар 1 миллион 404 болду, койлор 5 миллиондан ашты, жылкынын саны 400 миңден ашты. Чочко тилекке каршы былтырга салыштырмалуу азайды, 51 миң баш болду, токтор 5 миллиондан ашты. Эми 2013 жылгы эпизоотиялык иш-чараларга карата аткарылган иш-чараларды мен кыскача айтып коеюн. Былтыркы жылы инспекция тарабынан 47 миллиондан ашык малдын башы диагностикалык издөөлөрдөн өттү. Андан тышкары 7,3 миллион алдын алуу эмдөөлөр жүргүзүлдү. Андан тышкары жанагы ичеги карын ооруларына 18 миллиондан ашык иш-чаралар жүргүздү. Же болбосо 2013 жылдын ушул диагностикалык иш-чаралары 105%ке аткарылды. Андан дагы башка жагы ичеги карын ооруларына каршы 102%ке план аткарылды. 2013 жылы өзүңүздөргө белгилүү, 2012 жылы биздин Кыргызстанда яшыруу жүргөн, бул Чүй районунда, Чүй облусунда, Нарын Ыскөл облусунда. 2013 жылы ошол биздин Копту деген очоктордон 33%ке аскатталган. Ушул эпизоотиялык иш-чараларга каршы өкмөт тарабынан жылдан жылга акча каражаттары көбөйтүлгөнүн айтып койсок болот. Ушул 2012 жылы 47 миллион акча бөлүнгөн болсо, 2014 жылы быйылга 62 миллионга жакын акча бөлүнүп атат. Бул деген мурдага салыштырмалуу 32%ке көбөйдү десек болот да. Ошол 2013 жылы инспекция тарабынан тендер өткөрүлүп, биз ушул бир источниктен Россиядан вакцина сатып алганбыз. Шарп оорусуна каршы 890 миң доза, койлордун күл ылаңына каршы 4 миллиондан ашык вакцина, кутурма ылаңына каршы 500 миң дозадан ашык, ал эми бруцеллезге каршы 500 миң доза, жана ичеги карын ооруларга да каршы 2 миллион 600 миң доза таблетка алганбыз. Ал эми быйылкы жылы дагы ушул эпизоотиялык иш-чараларга каршы тендер өткөрүлдү. Бул боюнча биз ушул койлордун күл ылаңына каршы 1 миллион 764 миң доза каралган, кутурмага 2 миллион 114, ал эми бруцеллезге каршы 500 миңге жакын доза каралган. Белгилеп кетчү нерсе, ушул быйылкы жылга былтыркыдан бизден калып калган резервтер бар эле. Бул ушул 4 миллионга жакын азинокс, жана малеин 38 миң доза малеин болгон, жана 40 миң дозага жакын туберкулин болгон. Биз ушул былтыркы жылдан бизге калган ушул жаңы жылга өткөн 900 миң дозага жакын шарпка каршы вакцинабыз бар эле. Быйылкы жылгы ушул биринчи кварталында Кыргызстан боюнча бардык ири мүйүздүү малдарды планга ылайык ушу эмдөөлөрдү өткөрдүк. Азыркы ушул тендер боюнча айтып кетейин, ушул жакында биз март айында тендер өткөрдүк элек. Ушул Министерство финансовдун кароосуна экспертизаны бердик, бирок ушул эки фирманын арыздоонусунун негизинде ушул тендерди токтотту. Биз азыр бүгүнкү күндө өкмөттүн отдел АПКга кайрылып, ушул бир источник боюнча өкмөттүн токтомун даярдап атабыз. Бул боюнча дагы ушул отдел АПК менен чогуу иш алып баратабыз. Алдын ала МИФ менен ушундай бир макулдашуулар болду эле. Эми мен айтып коеюн, ушул жана эпизоотиялык иш-чаралар былтыр биз өкмөттүн ушул повесткасына алып чыкканбыз. Былтыркы жыл декабрда болчу. Анан ушул мына бүгүнкү күнү карап аткан заседанияда биз тарабынан жанагы
биздин жетекчилик ушу Москвага барып, бир источниктен деп ушу Владимирдеги вакцина чыгарган завод менен сүйлөшүлгөн негизинде, анан ошол мына бүгүнкү повесткага ушу кереги жок болуп калды да. Ошонун себебинен биз бул вопросту өкмөттөн кайрылып, ушу повестканы алып салсын деп сурандык элек. Азыр эң аягында айтып коеюн деген ушу инспекция тарабынан азыр 1 айлык эпизодага каршы иш-чараларды жүргүзгөнбүз. Мына жеринде губернаторлор билет, биз ушу губернаторлордун айыл жеринде айыл өкмөттөрдүн райондун акимдеринин буйруктарын чыгарып, 1 айлык иш-чаралардын негизинде бүт вакцинация, диагностикалык жана бүт ушундай иш-чаралардын баардыгын жүргүзүп атабыз. Буга биздин район, шаардык, республикалык деңгээлдеги бүт инспекторлордун баардыгын мобилизация кылуу үчүн ушул мына Сосновка постунда, мына Кубакыдагы посттордо ички иштер министрлиги менен чогуу пост уюштуруп, ушу түштүктөн келген малдардын баардыгыны клиникалык осмотр жүргүзүп, баардык учетторун алып атабыз. Жеринде ушул боюнча дагы баягы коштомо көлүктөр жок келип аткан малдарды жерине ташыма берип, бул боюнча контролду жүргүзүп атабыз. Эми бир-эки ооз көйгөйлүү маселелер боюнча айтып койгум келип атат. Жомарт Кайбыч, ушу биздин ветеринарлык кызматта өзүңүздөр билесиздер, көйгөйлүү маселелер бар. Азыркы кезде ушу биздин кызматка ветеринарлык адистердин келбей жаткандыгы себеп дегенде, бүгүнкү күндө биздин кызматкерлердин орточо айлыгы специалисттердин айтып коеюн, 4 миңден ашпайт. Ошондуктан жанагы ветеринарлык адистердин орточо жакшы мына 50ден ашып калды да. Мындан тышкары биз ушундай бир мына өкмөттөн жылдан жылга эле ушул акча каражаттарын сурабай, жанагы донорлор менен дагы иштеп атабыз. Бул боюнча өзүңүздөр билесиздер, азыр мына Кыргызстанда бруцеллез менен эхинокоз көбөйгөн. Ошондуктан айыл чарба министрлигинин астындагы ушул проект менен иштеп атабыз. Мына эмки жылга $15 миллион акча бөлүндү. Бул боюнча Чүй областы жана Талас областы боюнча иш пландарга ылайык эмки жыл жумуш жүргүзгөн атат. Андан тышкары айтып коеюн деген, мына республикалык бюджеттен акча каражаттары татыштуу болгондуктан, мына Сузак районундагы Сузак айыл өкмөтүндө ушул эпизодиялык иш-чарага 250 миң сом акча бөлүнүп берилген да. Биз ушундай практиканы ушул республикалык деңгээлде жүргүзсөк деп, биз ушул айыл өкмөткө кайрылсакпы деген биздин ой болуп атат. Андан дагы бир көйгөйлүү маселе, мен ошол кечээ күнү Астанада бүткүл дүйнөлүк эпизодиялык бюрого катышып келдим эле, ушундай тынчсыздануу менен сөз айтты. Ушу биздин айыл чарба министрлиги тарабынан Бухарестте өткөн фауна конференциясында биздин ушул айыл чарба министринин орун басары айткан экен, ушул айылдардагы адистер, айыл өкмөттөрдөгү адистер жоюлду. Ошондуктан жанагы айыл жерлеринде эпизодиялык абалдарды контролдоо колдон чыгып атат деген аябай тынчсыздануу сөз айтты эле. Мен ушу бул жерде мына губернаторлор катышып отурасыздар. Ушу жеринде ушу биздин ветеринардык адистер керектигин белгилеп койгум келет да. Себеп дегенде ушул айыл жеринде, айыл өкмөттөрүндө малдын учетторун так жүргүзгөн ушу биздин ветеринардык адистер болуп саналат. Рахмат кыскача. Кандай суроолор бар? Баяндамачы Динар Залы. Урматтуу министрдин орун басары, сиздин баяндамаңыз боюнча жакшы эле жумуштар болуп жатыптыр. Силер өзүңөр билесиңер, силер кандай жакшы иштесеңер, ушу калктын ушундай жугуштуу оорулары дагы аз болот. Сиз менен биргелешип жакшы иштеген бруцеллез боюнча иштеген жумуштун мына негизи көрүнүп жатат, натыйжасы көрүнүп жатат. Бүгүнкү күндө ошо бруцеллез оорусу элдин арасында дагы 2 эсе азайды деп айтсак болот. Бирок тилекке каршы эхинококкоз оорусу жылдан жылга өсүүдө болуп жатат. Ошон үчүн мен силерге мындай бир андан тышкары былтыркы жылда Талас областында 16 учур сибирская язва катталды. Ошол боюнча сиз эчтеке деп айткан жоксуз. Ошол боюнча кандайча жумуш аткарып атасыңар? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом бул ошол эле эхинококкоз оорулар боюнча силер көп жумушту ошо мал менен жасап атабыз жана мындан ары дагы жасайбыз деп айтып атасыңар.
Бирок ошол эле эхинококкоз оорусу ошо элге жана иттердин, бродячий иттердин ошол аркылуу дагы жугушу мүмкүн да. Ошон үчүн ошол отстрел собак деп мурун аябай чоң катуу жумуштар болчу эле. Ошол боюнча кандай жумуштарды аткарган жатасыңар? Анткени биз билип атабыз, ошо мал менен силер жакшы жумуш жасап атасыңар болуш керек. Бирок пока еще мындай результатын ошо эхинококкоз боюнча көрүнө элек. Возможно, ошол иттер менен иш болбой жатабы деп ойлоп атабыз. Рахмат, Динара Зарлыковна. Ушул мен сиздин акыркы сурооңуздан айтайын деп атам. Ушул жанагы жолбун иттер деп коебуз, бродячий иттер боюнча. Эми бул ушул акча каражаттарын жергиликтүү органдарга, айыл өкмөттөргө берилген акча каражаттарын бөлүп берүү боюнча. Бул боюнча биздин инспекция тарабынан контроль жүргүзүлүп атат. Мына бүгүнкү күндө ушу проект тарабынан 500 миң штук паспорт иттерге даярданып берилди. Азыр мына былтыркы жылы ушул Алай менен Тоң районунда ушул проект жүргүзүлгөн. Мен ушул Тоң районуна барып өзүм көрүп келдим. Тоң районундагы бүт айылдардагы иттер учетко алыныптыр да, 12 миң итке паспорт берилген. Эми ушундай тажрыйбаны биз бүт республикалык деңгээлде жүргүзүш керек дагы. Ушул бардык айыл өкмөттөрдөн баштап областтарга чейин учетторун алып, жана жолбун иттерди биз такырымда жөн койбошубуз керек да. Негизги источник заражения өзүңүз билесиз, ошонун негизинде болуп атат. Сибирский язба боюнча айтып коеюн. Сибирский язба боюнча чындыгында биздин Кыргызстанда бүгүнкү күндө 1243 очок бар. Бирок ушул биздин инспекция тарабынан бир жылда 2 жолу ушундай дезинфекциядан өтүп турат бул боюнча. Эми мына биздин официальный биздин данные боюнча мына силердики менен биздин айырма болуп жүрөт да. Силерде 16 болсо бизде 2 деп келебиз. Лабораториялык жанагы сиздердин лаборатория жана орган адамдардан подтверждение кылып атса, а биз жеринде барып ошол жанагы малдын органдарынан, анан жанагы жерден, почвадан алган немелер подтверждение болуп атат. Бирок бүгүнкү күндө 1,8 миллион доза сибирский язбасынын немесин вакцинасын алдык. Жеринде ушундай тотальный вакцинация жүргүзүлөт. Сиз айтып атпайсызбы, мына заразный оорулар боюнча ошо вакцинацияңар жетип атабы? Ошол баягы мына сиздин данный боюнча 39 пунктта заразный точкалар бар турбайбы азыркы күндө, отчетный периодко? Ошолор алдын ала вакцинация жүргүзгөнгө жетишерлик деңгээлде вакцина алганга каражат барбы? Алдын ала Минфинден бөлүнүп турабы? Камсыз болуу проценти кандай да? Туура, азыр биз жанагы ушу эпизодиялык ситуацияны кармоо үчүн месячник жарыяладык да. Муну бир айдын отчетун алып туруп, кайра жерине жибердик. Бул деген ушул биздин инспекторлор ушул областтарда, айылдарда айыл өкмөттөр менен, жер комитеттери менен ушу жайлоого чыгаардын алдында бардык малдардын учетун алып туруп, кимиси вакцинация болду, кайсы канчанчы мал, кайсы фермердики болду, кайсы фермердики болбой калды, эмне үчүн жайлоого чыгып атат. Жайыт комитеттери менен айыл өкмөттөрүнүн адиси биздин ветврачтар чогуу иш алып баратат да. Бул боюнча жерине вакцина жеткирилген. Жана силерде бычий взвод бар эмес беле? Ошо эмне болду эми? Кандай дейсиз? Бычий взвод бар эмес беле? Бул боюнча бизде атайын иш чаралар бар. Биздин мына биздин эпизодко каршы жанагы башкармалык бар да. Ушул иш чаралар түзүлгөн. Бул боюнча баягы алар милиция формасын кийип, единый дислокация менен иштечи турабы? Пограничник болуп, анан кийин ошо Мусакеевдин управлениясы анан ошо калды жосо? Калды. Азыр өкмөттүн астында ошондой карантинный служба түзүлдү. 35-токтом менен азыр биз аны неметип атабыз. Бул орган бар. Бу эхинокок тууралуу министрибиз айтып кетти. Мен сизден ушу өтүнчүм. Мурун эхинококтон адамдар майып болсо, азыр эхинококтон адамдар өлө турган болуп калды. Айрыкча Албек Аккоз балдардын арасында көп кездешип атат. Ошондуктан сиздин ветеринарный служба менен министрлик бир региондор боюнча изилдөө жүргүзүп, анализ кылбасак, эгер бул темпте кетип атсак, бу майып болгондор өтө күчөп кетти. Анан эми сиз жана эл аралык жыйынга катышып келип, сиз прогноз кандай болуп атат? Именно эхинокок боюнча жалпы региондордо дүйнө жүзүндө аны ушул жактан бир конкрет иш кылбайсызбы? Акыбал өтө жатат. Мына теледен көрдүңүз өткөндө ар бир неделде берип атат теледен ушу майып болгон адамдарды. Туура айтасыз, Накен Касыевич, мен сизге толук кошулам. Мына бул боюнча биздин иш чара пландар бар.
Мына эми негизи эхинококкус бул эттен жукпайт, жанагы айтып аткан иттерден жугатпайбы. Ошондуктан биз азыр чоң бул боюнча стратегиялык план иштелип чыккан. ОСП тарабынан мына ушу эмкеле жылга жана айтып кеттим, 15 миллион доллар акча каралган да. Азыр бул боюнча чоң масштабта иш жүрүп атат. Дагы кандай суроолор? Сооронбай Шарипович. Микрофон. Мамлекет мойнуна алган жугуш тоолорду вакцинацияда ким жооп берет? Мына Яшур, Сибирский язва, бешенчи сууларга ким жооп берет ушуга? Ушунун вакцинациясына. Бул боюнча биздин ветеринардык мыйзамдын 42-нчи статьясында жазылганда бул мамлекеттин каржылыгынан болот деп жазылган. Жок. Бүгүнкү күндө кайсы орган жооп берет? Кайсы орган жооп берет? Мына мамлекет мойнуна алган 6 оору бар. Туурабы? Ошонун вакцинациясы бекер, вакциндер бекер барыш керек жерге. Ушуга ким жооп берет? Бул 374-нчи токтом, өкмөттүн токтому бар. Бул жерде 6 оору эмес, 22 оору бар. Жугуштуу. Жугуштуу 22 оору өкмөттүн токтомунда жазылып турат. Өкмөттөн каржыланат деп жазылып турат. Анан биздин ошо ветеринардык мыйзамдын 42-нчи статьясынын 3-нчү пунктунда жазылып турат. Бул ушул ветеринардык инспекторлор тарабынан көзөмөлгө алынат. Азыр акыбал мындай да, мына жооп бере албай атат. Акыбал абдан оорда. Бардык инспекция болгон, бардык текшерет. Фактически мамлекеттин моюндагы жумушту вакцинацияны жооп берген орган жок, мына өзү айтып атат. Байланыш түзгөн частный ветеринарный сервистер менен байланыш түзгөн орган жок да. Ким түзүп атат? Бизде ошол бүгүнкү күндө 700-ге жакын вет сервис бар. 1,5 Жок, ошол жана мамлекет мойнуна алган, сиз мындай түшүнсөңүз, мамлекет мойнуна алган элдин астында бюджеттен каржыланат, вакцина жеткизилет. Туурабы? Туура. Частный сервиске алып барылып вакцинациялар элге алып барат. Ошого ким жооп берет? Вакцинацияга кылуу боюнча жана сиз өзүңүз белгилегендей, ошо частный ветеринарный практиктер менен биздин контракт бар да. Мен айтып берейин. Мен айтып берейин, Умажон Ракаевич. Азыр эпизодик акыбал абдан оорда жерде. Мурунку мамлекет мойнуна алган вакциндер мына орда барбай атат. Ошол өндүрүш, мындай айтканда, өндүрүшкө ошо сайганга жооп берген орган жок. Бүт бардык инспекция, бардык текшерет, уруксат берет, көзөмөлдөйт. Фактически оору менен күрөшкөн мамлекеттик орган жугуштары менен фактически уже отстранен жерде. Өткөндө Талай Эшекеев сиз бизге катышканда жылдын жыйынтыгы менен ошондо чыгып айтты го, областной биздин жетекчи. Жокту, ал Минсолхозго шылтап атат. Буга дейт, Минсолхоз жооп берет дейт. Ушундай разрыв бар да, булардын жанакыл ички иштөө тартибин жанакыл жобосун кайра карап чыкпаса, эртең акыбал оорулашат. Мына азыр малдар негизинен вакцинация болбой, көбү жайлоого кетти. Эртең күздө келгенде жайлоодо оорушса, ким жооп берет ага? Булар жооп бербейт. Ошондо вакцинация жооп бербей атпайбы булар? Бу жерде абдан талаш нерсе бар да, ушуну терең бир комиссиячы карап койбосо, бунун жыйынтыгы жакшы болбойт. Илгери бычий взвод жооп берчү. Илгери бычий взвод жооп берчү. Кандай? Бычий взвод жана управление ветеринарный эме боюнча ошо жооп берчү илгери. Жок, ал башка. Жок, мынаны терең анализ керек. Жооп берген орган жок азыр вакцинацияга. Жугушту мамлекет алган, мойнуна алган ооруларга эч ким жооп бербейт, бала текшерип жүрөт. Уруксат берет, текшерет, границада карайт, баардыгы түз басыйт Бишкекке. Лабораторияга чейин райондогу бухгалтериянын баарын жок кылып туруп, областтагы баардыгын централизация кылып алышты. Бул жака биз справка алышындагы, бизнесмен келип бир уруксат алышында баардыгы Бишкекке келип атат. Децентрализация болуп эле кайра бул тармак централизация болуп калды. Бир анализ кылып көрсөңүздөр, менен сураныч. Мен мындай деп айтат элем да, сиз туура маселени көтөрүп атасыз, бирок бүгүнкү күндө эпизодиялык ситуацияга инспекция жооп берет. Биз инспекция ошол 1,5 миң вет врачтары менен 700-ге жакын вет сервистер менен контрактный основада ушул иштерди жүргүзөбүз. Эпизодияга инспекция жооп берет. Уруксат болду. Сооронбай Шариповичти колдойт элем. Мен бул маселени мындай учка эмес, терең иликтеп, ушу мамлекет боюнча ушу ветеринарлык кызматтын жалпы абалын карабаса чында эле оор. Мына азыр докладда айтып кетти, жана айыл өкмөттөрдө жоюлуп кетти деп. Негизин айтканда айыл өкмөттүн жана 12-15 штаттын ичинде ветеринар деген кызмат болушу мүмкүн эмес. Бирок кээ бир жерлерде жана ветеринарияга, мал чарбасына адис катары жооп берет. Ал адис эле катары, өзү ветеринардык врач катары иштебейт ажыр.
Мына ушул анан жана вакцина боюнча мына бүгүнкү күнгө биздин область боюнча мына Шарпка карата 115.300 доза, 42% камсыз. Койлордун гүл чечеги боюнча камсыз болгон 40%, мына 250.000 доза жетишпейт. Кутурмага каршы 12.750 доза, 25% камсыз. Сибир жарасына 87.800 доза керек, 14% камсызда. Бул маселе Жомарткаевич абдан терең маселе. Ошон үчүн муну учкай карабай, балким бүгүн ушул маалымат менен чектелип, бирок жерде жалпы ветеринарлык кызмат ушу мамлекет боюнча жанагы карантин границалардан өткөндө чек арада турган ветеринарлык кызматтан баштап жалпы ички структураны толук карап чыгыш керек деп ойлойм да. Рахмат. Рахмат. Сиз дагы сүйлөйсүз. Макул. Мен жанагы айтылган суроого бир сеттен жооп берейин деп ойлоп атам. Жана ситуация буга чейин мындан 2 жыл мурда айыл чарба министрлиги жооп берчү, департамент государственной ветеринарии деген. Но 2 жылдан бери анын баары бүт структураны штатный единицасы менен госинспекция, ветеринарный инспекция өткөндө бизде болгону 4 эле политикага 4 эле киши калган. Биринчиден, экинчиден жана айтып атпайбыз, бычий взвод боюнча Мусакеевдин кишилери тууралуу. А киши мына азыркыга чейин соттошуп жүрөт. Азыркыга чейин буларды сиздерде да бар экен, государственный пограничный ветеринарный бөлүк. А киши болсо өзүнүкүн жогорку сотко чейин жүрдө 2 жылдан бери мен иштейм деп атат. Кимге иштейди, иштеп атасыңар? Вообще азыркыга чейин түшүнүксүз болуп атат. Мен бул боюнча айтып коеюн, бул деген жоюлган структура. Өкмөттүн 88-чи токтоо менен жоюлган. Бүгүндө бул структураны азыр мына өкмөттүн 35-чи токтоо менен управление түзүлүп, 117 штат менен ушул азыр жумушту жүргүзүп атат да. Ал Мусакеев деген киши бул өзү структурадан жоюлуп, сотторго кайрылып, азыр жогорку соттон утулуп, кайра райондук деңгээлге чейин түштү. Бул боюнча азыр биз иш жүргүзүп атабыз, бул мыйзамсыз деп ойлойм. Семерген Байш. Рахмат. Жомарткаевич, биз муну оптимизация кылганда эки нерсени эске алганбыз да. Сиздер билесиздер, 2012-жылы оптимизация болгон, ошол инспекцияны түзгөндө. Биринчиден биз бир органда бардыгы болгондон кеткенбиз. Бул көзөмөл дагы, профилактикасы дагы, анан лицензия берүү дагы депчи. Ошондон кетип бөлгөнбүз да. Инспекция бул коопсуздукту кармоо, анан көзөмөл кылуу. Инспекция негизги функциясы ошол. Булар текшерип, көзөмөл кылып, карап туруш керек. Ал эми жанагы ветеринардык департамент айыл чарбасынын астында. Булар профилактика кылыш керек. Жана ветеринардык врачтар булардын штатында болуш керек. Анан жекече ветеринарлар булар менен иштеш керек. Ошолор менен иштеп. Ветеринарлар ошол эл менен иштеп, вакцинация кылып, айыктырып турушат. А силер ошону вакцинация болдубу же болгон жокпу? Мал тазабы же таза эмеспи? Ачак чыкса карантин коюп, мына ошону кылышыңыз керек да. Ушуну бөлө албай эле 2 жылдан бери эле эзилип келатышат да. Таза бөлө албай койду. Анткени ал жерде ачыгын айтыш керек, кандайдыр бир кызыкчылыктар болот экен. Биз инспекцияны түзгөндө ошо эффективдүү болсун деп, коррупциялык схемадан кетели деп барганбыз да. Анан лоббировать этишип, кайра бугалабыз, анан кайра бириктиребиз деп атышат. Андай боло турган болсо мурунку схемага түшүп калабыз да. Жомарткаевич, мен ошон үчүн директор болсо дегенде, буну бир кайра карап чыгып туруп, тактап, кыска мүнөттүн ичинде бир чечимди тактап коюш керек дагы, алардын функцияларын так ачык жазып коюш керек. Эки жактуу берде мындай түшүнүү болбош керек. Бул биринчиси, экинчиси. Өткөндө да биз айыл чарбасынын маселесин карап атканда ушуну карадык эле, жанагы вакцинациядан кечигип атат депчи. Кечиктирилбес чаралар кабыл алыш керек деп ошону тапшырма бердик эле, ошол боюнча да бир маалымат берип коюшса да, мына азыр губернаторлор айтып атат, малдар жайытка прививкасы жок кетип атат деп. Күзүндө түшкөндөрдүн баары ооруп түшөт. Ана эмне болот? Бул кечиктирилгис чара болуш керек да, бу жерде жоопкерчиликти да карап туруп, анан кандайдыр бир мөөнөттү коюш керек тез аранын ичинде. Темир Аргамбаевич, мен сизге толук кошулам. Биздин негизги функциябыз мына сиз айткандай болуп түзүлгөн. Негизги ушул биз тамак аш коопсуздугуна жооп берүү үчүн түзүлгөн инспекция. 4 инспекциядан
бир инспекция түзүлгөн болчу. Мына экөөсү кетип, азыр 2 инспекция калып атат да, ветеринарлык фитосанитарлык деп. Жана жогоруда айтып кетип атпай, ким ошо лечение кылат деп. Биздин бүгүнкү функциябыз ошол жана жүргүзүлүп аткан лечение менен вакцинацияны жеринде контролдоо, назор кылуу. Леченияны ошо жекеменчик ветврачтар жүргүзүп атат да. Жекеменчик ветврачтар жүргүзүп атат. Анан жанагы неме боюнча айтып коеюн, вакцина 22%, 42% берилди деген айтып коеюн. Мына бүгүнкү күндө биздин эсеп боюнча өкмөт тарабынан 260 миллион сом акча керек болот. Азыр 61 гана миллион акча берилип атат да. Ошондуктан дары-дармектер вакцинасынын обеспечениясы ошол бүгүнкү күндө 35% түзүп атат да. Уруксат бересизби? Экинчи очугудан кечирим сурайм. Айта бериңиз. Бул маселени жакшылап караш керек да. Мына өзү мойнуна алды. Темир Агенбаевич туура айтты. Мен кошулам. Бул эки башка бөлүнгөн. Жердеки областтагы райондогу булардын кызматкерлери биз жооп бербейбиз дейт. Вакцинацияга. Мен 6 ору деген дагы түшүнбөйт 22 орун деп. 6 мамлекет алган адамга жугаткан орларды айтып атабыз биз. Ал жерде ошого жооп бере турган адам жок болот атпайбы? Булар айтат, айтчаң Минселхоз дейт. Азыр айласыздан биз жерде. Коллегияда карап өзүбүз. Ушу фитосанитарный ветеринарный инспекция жүктөдүк азыр. Ушуну сен да жооп бересиң деп. Баягы мурунку реформа болбой эле, кайра мурунку акыбалын алып келдик да жерде. Башында реформа эки бөлүнүп ашкан өздөрү. Жерде иш кылыш үчүн биз буларды бириктирип иш кылдырып атабыз азыр. Ал жобосу барбы, жок, карабайлы. Азыр мына күзүндө көрөсүздөр. Вакцинация жок кетти мал. Көбү кетип атат азыр. Эртең оору болсо анда карантин ошондо болот. Анан экинчи жагы, мына пограничный ветеринар пограничный службаны караш керек. Эми кыскасын айтканда буларды комплексе карап чыкпасаңыз, бизди чыгып мына жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн. Карабасаңыздар, ал жакта кийин абдан оор акыбал түзүлөт. Темир Агенбаев эң туура, экөөнү экиге бөлүш керек. Бирок ошондой бөлүнбөй калды да булар, бири-бирине тартып атып. Рахмат, Урмаш. Мен мындай жооп берип койт элем да, мен сизге такыр кошулбайт элем. Жанагы вакцинацияны мына убагында жеринде биз алып барып берип ушу частный ветеринар врачтар менен иштеп атабыз да. Анан мына Маселе сизде эмес. Маселе жергиликтүү иштеп аткан органдарга барсаңыз, сиздер жооп бербейсиңер вакцинацияга. Сиздер туруп көзөмөлсүңөр инспекцияга. Мен ошону айтып атам. Биз жерде ушуну өткөндө мына коллегада тәлөскө өзүң катышып айттыңыз, сен жооп бересиң айттыңыз го сиз. Мына жооп бересиң өзү жерге коюп алла жүктөп күч менен иштетип атабыз. Жобо жок. Алар Минселхозго шылтап атышат. Минселхоз анда структура түзүлгөн эмес. Профилактикага жооп бергенге. Сиз мындай туура неметсеңиз, сиз мындай неметпей, мындай жерин барып кырдырып берсеңиз барып. Айтканыңызга рахмат. Мен мына кечээ күнү ушул Астанада болгон эксперттер айтып атат да, биздин Кыргызстан ошо ветеринардык жаатта башка мамлекетке караганда бир топ алдында келатабыз деп мындай баа беришти да бизге. Себеп дегенде мына башка мамлекеттерде ушул биздин надзорлук, контролдук жактан мына безопасный пищевой продукция биринчи планга чыгып атат. Анан кээ бир кишилер бар да, ушул биздин ветеринарный службаны 20 жылдагы мурдагын айтып эле ошону кайра айтып атышат да. Биз алдыга кетишибиз керек да. Мына мен Японияда болуп келдим стажировкада. Ал жакта такыр башка болуп атат. Биз ошондой немеге барышыбыз керек да. Түшүндүм. Тайырбек Жүкшкевич. Жомарткаевич, урматтуу жыйындын катышчылары, мен айта турган эки нерсе бар. Биринчиден, бул жетекчисине мен 2-3 күн мурда алып таштоогончу сунуш менен келген. Ошондуктан колуңуздарда эч кандай документ жок. Себеби из одного источника жасайбыз деген попытка болуп, андан кайра баш тартышкан. Дары-дармек боюнча Темир Агенбаевич айтканыңызда сизде дагы бир жүйө бар. Жанагы бул жерде сиз айтып аткан күмөн санаган нерсе закупкада да бар. Закуп кылып атканда. Экинчиден, ушулардын күнөөсүнөн быйылкы жазгыга алына турган ветеринарный препарат алынбай калды. Үчүнчүдөн, мен ага тескертүүмө карабастан алып кел документти алып келген дагы эпизодический ситуация боюнча доклад өтөтесиң, ошончо токтоңго алабыз десек, больницага жатып алды, келген жок. Мындан бир жума мурда мен служебный расследование назначил по его работе, по кадровым вопросам, по другим, именно за то, что они сорвали весеннюю эпизодическую ситуацию, я назначил служебное расследование. Она заканчивается, поэтому, Урмат Жомарткаевич, я в понедельник, наверное, вам внесу предложение по оргвыводам, по руководству этой отрасли, возможно, на освобождение. Спасибо. Рахмат, дагы. Сиз отура бериңиз анда.
Шарбай Бокойч, отыра беріңіз. Біз отыра беріңіз. Біз сіздердің ошол маселесин азыркы бүгүнкү өкмөт жыйынына 24 декабрда киргиздик. Бирок тилекке каршы 4 айдын ичинде сиздер бир да барак документ бизге киргизген жоксуз. Бул эмнени көрсөтөт? Же баары жакшы, же баары жаман силерде. Ошон үчүн мен Шакиров мырзага азыркы жыйында сөгүш жарыялайм. Служебное расследование болгондон кийин, бүткөндөн кийин биз эмки кадам боюнча да ойлонобуз. Эгер силер өзүңүздүн ведомстводан реформа жасабай отурсаңыз, анда чогуу иштей албайбыз. Ошол түзүлөт, түшүнүшүңүз керек. Экинчи маселе бул деген биз бир убакта ошол реформаны кылганбыз. Тарбек Жушкевич, сиздин комиссия оптимизации госуправления 2 жуманын ичинде ошол ветеринардык эпизодический ситуация боюнча жакшылап карап, чоң терең реформаны жасабасак болбой калды. Бул нерсени бир баарыбыз түшүнүп жүрөбүз. Эми жакшылап 2 жуманын ичинде жакшылап сунуштарды ошол тегерегинде кандай болсо сунуштарды киргизгиле, урматтуу жетекчилер, урматтуу губернаторлор. Ошол негизинде биз 2 жуманын ичинде чечимди кабылышыбыз керек. Башка суроо пикирлер жок болсо, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу жыйын катчылары, азыр мына 2 саат отурабыз. Эмне кылабыз? Же дагы бир маселе калды? Жогалыбы же эмки жыйынына которолубу? Кандай ойлор бар? Тамил Абдыразаков, актуалдуу эмне болот? Эмне канча убакыт керек сизге? Бизде Жомарт Кайыпович, бул иш менен 1 жылдан бери тегерек столдор, конференциялар, жанагы жогорку кеңеште угууларды өткөрүп жүргөн орун басарым бир 10 мүнөттүк ал кишинин презентациясы бар эле да. Бул биринчи жолу угулуп атат өкмөттүн заседаниясында. Ошон үчүн угуп койсоңуздар жакшы болот эле да, информация иретинде. Бирде Эльвира Кубанычбековна да айтып атат мага, бул деген актуалдуу маселе, тездетиш керек. Бирок 10 мүнөт бербей эле, урматтуу катышуулары, 5 мүнөт берели, анан кийин талкуулоого кирели, алардын протоколдук чечимдин долбоорун киргизишти. Кандай десеңер? Тездетиш керек деп атат Эльвира Кубанычбековна. Анда угайлы 5 мүнөт берели, анан кийин талкуулап ошол кабыл алышыбыз керек. Анда Жомарт Кайыпович, сразу эле презентацияга өтө берсек, мен анда замымды чыгарайын, презентация. 5 мүнөт презентацияга анан талкуулаганга. Мен дагы бир 2 маалымат берейин деп атам. Эрлык келишимге ылайык, бул Женевада 2016 жылы кабыл алынган. 2015 жылдын 17 июнуна чейин Кыргызстан аналогтук берүүнү токтоого тийиш. Ошол убакыттан бери аналог сигнал уже иштей албайт бизде. Ошол максатка жетиш үчүн 1 эле жыл калды. Өлкөбүз шараптик белгилөөтү үчүн бардык министрликтер жана ведомстволор өз милдеттерин белгиленген мөөнөттү так аткарууга зарыл. Ошон үчүн бу жерден жалпы мамлекеттик маалымат саясат боюнча бизде түз эле приоритет бар. Ошон үчүн биз жерден ведомстволук план кабыл алынды. Азыркы ситуациясын ошол маданият жана туризм министри Орунбазарын сөз берилет. Уважаемый Жомарт Кайыпович, уважаемые члены правительства, действительно осталось буквально небольшой срок, когда мы должны будем уже отключить аналоговое вещание на приграничных территориях. И за этот период очень активно ведется работа. Нужно отметить, что у нас скоординированная работа. Вам известно, что Кыргызстан в ответ на соглашение 2006 года разработал и реализуется в Кыргызстане программа перехода на цифровое телерадиовещание. Для ее реализации исполнителями являются 2 ведомства. Это Министерство транспорта и коммуникаций, которое развертывает техническую сеть, и Министерство культуры, информации и туризма.
Очень часто бытует мнение, что ничего страшного, мы перейдем технически, у нас очень волнует, что же будет смотреть наш зритель. Вопрос насыщения телевизионного эфира качественными, интересными телевизионными программами – это вопрос комплексный, и он должен решаться реализацией большого количества мероприятий по протяженности, которые займут несколько лет, но при непременном финансировании. В соответствии с этим, в плане пошаговых действий Министерству культуры, информации и туризма необходимо было сформировать, разработать и внести в правительство социальный пакет. Вся наша деятельность за пройденный этап можно охарактеризовать как выявление тупиковых ситуаций, которые связаны с программой, с внесением изменений в программу по переходу на цифровое телерадиовещание. Нужно было пройти этот путь, эти согласования, чтобы выявить, и по ходу своей презентации я буду коротко, быстро говорить, где требуется. Социальный пакет – это пакет бесплатных программ, которые государство обязано распространить среди населения, донести и тем самым обеспечить их конституционное право на обеспечение доступа к информации. В этой связи, понимая значимость, понимая, что этот социальный пакет занимает интересы большого числа участников телевизионного рынка и находится под пристальным вниманием общественности, этот документ был разработан вместе с большим нашим сообществом, медиасообществом, участниками рынка, обсужден, прошел парламентские слушания и передан правительству. В настоящее время я обращаюсь с просьбой разрешить нам в программе первое несоответствие. Это юридический отдел аппарата правительства ссылается на то, что мы должны определить сразу перечень телеканалов, ссылаясь на раздел 2 программы. Мы говорим на раздел 7, где логично, понятно, что министерство должно сначала постановление правительства о формировании условий, положение утвердить, а на основе него уже определить перечень и передать снова в правительство для утверждения. И очень коротко только скажу, что кто попадает в социальный пакет, вот именно почему общественность принимала участие, им очень важно было понять, каким образом туда кто попадает. В первую очередь попадают телеканалы, финансируемые из государственного бюджета. Во вторую очередь попадают телеканалы, учредителями которых является государство в лице фонда госимущества. Мы оставили возможность попадать туда частным телеканалам на условиях конкурса. Причем во возможности этот частный конкурс для частных вещателей мы сможем провести, когда будут представлены цифры, сколько стоит вещание в мультиплексе. И на основе этого каждый телеканал примет для себя решение, принимать или нет в конкурсе. Кроме того, мы оставили возможность попадания зарубежных телеканалов при выполнении 3 условий. Первое, что этот зарубежный канал действует в Кыргызстане на основе межправительственного соглашения, межгосударственного. Второе, трансляция его из средств государственного бюджета запрещена. И третье, реклама внутри социального пакета зарубежного телеканала запрещена. И четвертое, конечно, если останется место, то будет такой рассмотрен вопрос. Следующий очень важный план пошаговых действий – это план мероприятий по модернизации материально-технической базы телерадиокомпаний. Сегодня мы проигрываем информационную… В общем, у нас действительно вопрос остро стоит информационной безопасности, потому что телезритель должен смотреть прежде всего яркую картинку. Конечно, контент это безусловно, но яркая картинка, она обеспечивается тем, что мы не только должны построить передатчики и туда подать оцифрованный сигнал, мы должны подать туда цифровой сигнал. Для этого мы должны осуществить модернизацию наших телерадиокомпаний. И тогда они станут действительно весомым ресурсом и для государства, в поддержку его. Поэтому, конечно, понимая тяжелое состояние нашего бюджета, мы предусмотрели план технических мероприятий. Для этого техническим и экспертным советом был разработан этот самый план, проанализированы заявки, поступившие от телерадиокомпаний, определены первые необходимые суммы. Мы обосновали бюджет 550 миллионов сомов. В прошлом году презентовали его и на парламентских слушаниях, на круглых столах. Пока выделено 100 миллионов сомов, из которых по рекомендации Комитета по образованию, науке и культуре эти 100 миллионов сомов, выделенные на цели ЦТВ, распределяются в пропорции 70 на 30. 70 миллионов сомов будут направлены на модернизацию
телерадиокомпаний, 30 на внедрение государственного заказа. Что касается модернизации, то в первую очередь, понимая, что сумма очень маленькая, на наших совещаниях с техническими директорами телекомпаний и проведя совместное заседание двух рабочих групп, первой и второй, мы утвердили, что в первую очередь необходимо построить линии связи и тем самым положить конец порочной практике, когда наши телеканалы возят свой эфир, садятся в машину, берут кассету и везут до ближайшего отделения РПО РМТР. Поэтому мы должны будем построить магистральные линии связи. Причем, по идее, нужно было строить и резервные, и основные. Но мы посчитали, нам посчитали наши технические партнеры, что сначала строится у нас основная линия, а потом уже, когда в полном объеме найдем финансирование, будет построена резервная. Что касается другой важной задачи, это государственный заказ на внедрение, государственного заказа на производство национально-аудиовизуального продукта. То здесь надо отметить, большую работу наше министерство провело. Мы понимаем, что у нас этот процесс взят под гражданский и общественный контроль. Мы создали рабочую группу, в которую вошли частные продакшн-студии, государственные ТРК, частные ТРК. Вместе разработали положение о конкурсе для этого государственного заказа, темы государственного заказа, виды продуктов, суммы. Обсудили все это на большом круглом столе, в котором приняли свыше 50 продакшн-студий. И в результате мы сейчас столкнулись с неточностью в программе. В программе по переходу на цифровое вещание написано, что контент должен производиться только на государственном языке, на кыргызском языке. Весь рынок дал пожелание, что нужно производить эти 30 миллионов сомов и на официальном, и на государственном языке. И это также соответствует буквально недавно принятой государством национальной программе по развитию государственного языка и совершенствованию языковой политики, где четко предусматривается развитие нескольких языков. Поэтому мы вносим изменения в эту программу, и с этим связана наша задержка, почему не проводим в настоящее время конкурс на производство национального аудиопродукта на условиях государственного заказа. И не менее важная задача, которая стояла перед нашим министерством, это создание альтернативной возможности переходу частных вещателей. Если вдруг по какой-то причине наши государственные технические службы не успеют развернуть техническую сеть, мы даем возможность альтернативную сеть построить действующим на момент принятия программы на 1 сентября 2012 года частным вещателям. И поэтому в нашем плане пошаговых действий и в программе было прописано передать им 2 мультиплекса, если они объединятся в одно объединение. Всю эту работу наше министерство провело, тройное согласование мы прошли и опять же уперлись в один пункт программы, где забыли написать слово «вне конкурса». В программе по переходу на цифровое вещание четко прописано 4 мультиплекса дать Кыргызтелекому вне конкурса, остальным частным по конкурсу, а вот этим действующим частным вещателям слово «вне конкурса» выпало. Поэтому мы соответствующие изменения внесли и тоже сейчас просим правительство помочь нам в ускоренном порядке принять это постановление. И последнее, на что очень важно нам была сосредоточена работа под руководством тогда курирующего вице-премьер-министра Тайырбек Дүйшекеевича Сарпашева. Мы находились под постоянным контролем, регулярно проводили совещания. И последнее, на 22 января, он поручил нам объединить усилия 2 рабочих групп и в ускоренном порядке разработать закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты. 2 рабочие группы объединились, Министерство культуры и информации нашло финансирование для экспертов. В итоге все вместе мы разработали 3 закона. Закон об электрической почтовой связи, закон о внесении изменений в лицензионную разрешительную систему и закон о телерадиовещании. Этот пакет прошел общественное обсуждение 10 декабря и вот 1 апреля этого года. В настоящее время финальный свод, и мы передаем на рассмотрение правительству. Ну и та задача, которая сквозная, остается через все информирование общественности об этапах этого перехода. В данный момент нужно учесть, что в Министерстве культуры, информации и туризма на эти цели не было предусмотрены средства. С 1 сентября по декабрь Кыргызтелеком произвел этот ролик, и прокат осуществлялся на ЛТР и ОТРК. Недавно мы провели совещание, обратились к нашим партнерам, государственным телерадиокомпаниям, которые с пониманием отнеслись. Такой ролик первый изготовила наша компания ОТРК.
Сейчас мы передали для проката всем нашим телеканалам. Первый прокат уже пошел. Параллельно мы проводим освещение всех наших мероприятий, публикаций. Когда технические службы развернут техническую сеть, только тогда мы можем начать говорить, какие сет-топ-боксы можно покупать, каких марок. Потому что часто идет критика, почему населению не рассказываете, какие должны быть приставки. Мы пока говорим о том, что приставки в принципе должны быть. Извините, уже да, 15, все, я заканчиваю. 15 минут. У меня последнее. И в итоге вот у меня большая просьба все-таки рассмотреть возможность ускоренного принятия внесения изменений в программу. От нее у нас будет дан старт нашим всем мероприятиям. Спасибо. Кандай сурулар бар? Абдулла Шаргазич. Ну вот, сколько будет стоить приставка цифрового телевидения, да? А потом это раз. Вот. Потому что она же деньги стоит, правильно, да? И каждый не может, например, не каждый может. Вот люди, многие вот в микрорайонах, в спальном районе, в городах, они пользуются кабельным телевидением. Алла ТВ, правильно, да? Оно стоит 340-400 сомов. А приставка 900 штука сомов. В этой можно же отвечать? 26 апреля под руководством, под председательством Эльвиры Кубанычбековны Сариевой прошло совещание со всеми ответственными лицами, органами, которые ответственны за переход на цифровое вещание. Там была озвучена сумма, что Министерство социального развития подготовило перечень социально уязвимых количества населения, и там было прописано, что будут определены суммы, которые в перспективе будут направлены на приобретение этих сет-топ-боксов. Стоимость их будет определена после того, когда будет развернута сеть техническая в Кыргызстане, и будут определены характеристики. Казахстан зашифровал свой социальный пакет, он у них называется обязательный пакет, и развернул вместе с корейской компанией свое производство сет-топ-боксов, и оно у них действительно дорогое. У нас это будет в открытом режиме. Я думаю, что когда настанет время, вам как раз вот те органы, ответственные за это направление, расскажут. Эльвира Кубанычбековна. Да. Рахмат. Уруксат берсеңиз, протоколго редакциялык өзгөртүү боюнча сунуштарды киргизейин дегем. Биринчиден бул протоколду биринчи пунктта мына Маданият, маалымат жана туризм министрлигине да транспорт жана коммуникация министрлигине ИКТ кеңешинин чечими боюнча жаңы 2014-жылга планды иштеп чыгуу жана бекитүү деп турат. Маалымат катары тактап кетейин. Былтыркы жылдын ИКТ кеңеши менен бекитилген планынан 30% мына ушу биздин протоколго көчүп келиптир. Сунуштар боюнча ушу 2 пунктка 15 июнь деген мөөнөттү киргизүүгө суранам. Мындан тышкары Маданият, маалымат жана туризм министрлигине 2 пунктуна жана социалдык пакет жобосу боюнча дагы мөөнөттү 15 июнь деп тактап коелу. Транспорт жана коммуникация министрлигинин 2, 3, 4 пункту боюнча социалдык пакеттин эсептик наркын 15 июнь деп киргизели деген сунуш бар. Анткени 22 апрелде чогулганда ушу 15 май деп суранганбыз, бирок Кыргызтелеком тендер өткөргөндөн кийин, маалымат алгандан кийин биз эсептик наркын бере алабыз деп 15 июнь деп тактаганбыз. Мындан тышкары санариптик телерадио берүүгө жана программасына өзгөртүүлөрдү киргизүү 15 май деген мөөнөттү киргизели. Эмки пунктунда санариптик телерадио берүүгө жанагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү сунуш кылуу 15 май. Акыркы фонд госимущества жана 5 канал жана пирамида боюнча алып көрсөтүү үчүн каржылоо булактарын жана механизмдерди 15 майга чейин аныктоо. Бул жерден каржылоону тапкыла деп жазбай элебиз, аныктоосун 15 майга чейин киргизүүгө сунуш бар. Мындан тышкары Маданият министрлигине Камила Абдразаковна, бул жерде азыр эки министрлик көпчүлүктө иштеп атпайбы? Минтранс техникалык жагынан, сиздер жана контент жагынан. Анан бул жерде кичине ызычы болуп атат ошо санариптик телерадио берүү деп. Мындан тышкары бул жерден дагы биз спутник берүүгө, ОТРКга, ЛТРге каржылоо берип атабыз. Мындан тышкары интернет телерадио берүү бар. Бул жерден менин оюмча
Маданият министрлиги ушу биздин улуттук атамекендик контентти өңдүрүү боюнча көбүрөөк иш-чаралар өткөзүлсө жакшы болот эле. Анан кечээ күнү дагы Натсоветтен жанагы улуттук тил боюнча тил өнүгүү боюнча программа кабыл алынбады. Ошол жерден дагы акыркы пунктунда жазылып турат. Улуттук продукцияны өнүктүрүү боюнча мамлекеттен тышкары башка каржылоо булактарында табуу деп. Ушул боюнча дагы жакшылап иштеп кетсек жакшы болот эле. Анткени эмдиги жылы санариптик телеге өткөндө дагы жылдын башында болобу, июнда болобу тест качан башталарда биз деген Кыргызстандын жарандарына түшүндүрүп беришибиз керек. Биринчиден жана приставка боюнча мына суроолор берип атат. Экинчиден биздин контентибиз эң мыкты болуш керек. Анткени мына Крымдагы бизде Ошто өткөн окуялардын баары бизге көрсөтүп атат. Бизде ушу маалыматтык коопсуздукка көбүрөөк аракет кылып иштебесек, эмки жылы мына санариптик телеге өткөндө Кыргызстанда ситуациябыз кичине оорураак болуп калышы мүмкүн. Рахмат. Ошол менин оюмча сөзсүз киргизиш керек ушул сунуштарды протоколубузга. У туркменов 3 спутника. У нас откуда спутники? У нас есть спутниковое вещание. Мы из бюджета выделяем финансирование государственным телеканалам. Второе. У нас своего спутника же нету, да? У нас нет своего спутника, то но мы отправляем сигнал на турецкий как спутник. Акнет, вот эти как вот Ала ТВ, также арендуем, Нет, да? имеется в виду, что у нас есть То есть спутниковое вещание на потом 2 каналах. Да. И вопрос в том, что если мы все равно выделяем финансирование, во-первых. Во-вторых, у нас определенная часть населения в высокогорных населенных пунктах пользуется спутниковым вещанием. Они не смотрят УТРК или все другие каналы, которые вещают на МВ и ДМВ частотах. То, о чем я говорю, это то, что нам нужно, когда мы говорим о содержании, концентрировать его не только на цифровой, но и на все другие виды. Спасибо. Спасибо. Я бы, во-первых, хотела сказать о том, что вот этот проект протокола на рассмотрение предварительно не предоставлялся. Мы обнаружили его сейчас вот здесь на столе. Поэтому в самом проекте есть некоторые неувязки, некоторые, так скажем, предложения, которые не могут быть реализованы в рамках текущего бюджета. Я считаю, что его нужно еще дорабатывать, рассматривать и обдумать. Во-вторых, я хотела бы напомнить, что согласно программы по внедрению цифрового телерадиовещания сказано, что программа ориентирована на создание государством соответствующих условий, чтобы переход на цифровое вещание был осуществлен за счет усилий бизнес-среды. Так написано в программе. И написано, что участие государственных органов предусматривается в организации вещания социального пакета программ и оказании государственной поддержки социально уязвимым слоям. Это то есть вот те приставки, о которых сейчас говорил господин Суранчиев. Во-первых, нужно провести эти расчеты, как правильно сказала Эльвира Кубанычбековна, потому что эти расчеты будут существенными, поскольку у нас более 113 тысяч человек, которые являются социально уязвимыми. Во-вторых, я вот вижу, что в-третьих, в протоколе здесь прописано следующее. Провести конкурсы на размещение государственного заказа на производство национального аудиовизуального продукта, это контента, да? 30 миллионов и 70 миллионов на техническую модернизацию телерадиокомпаний, финансируемых из бюджета. Однако в бюджете мы с вами заложили 100 миллионов на создание аудиовизуального продукта, и эти деньги являются целевыми. Поэтому направлять их на техническую модернизацию весьма проблематично. Я считаю, что этот протокол еще требует доработки. В-третьих, в третьем пункте у вас тут написано: Министерство финансов изыскать средства на оплату трансляции программ государственных телерадиокомпаний. Это то есть помимо того, что заложено 100 миллионов сомов на создание контента, вы хотите еще 80 миллионов сомов. Поэтому этот протокол нужно дорабатывать еще. Мы должны продумать все, обсчитать все наши возможности, которых практически нет. Я продолжаю мысли Ольга Владимировна. Вы совершенно правы. Когда мы с вами, помните, Айнура Темирбековна, совещание, мы же договаривались, что, значит, мы будем выделять деньги на контент. 100 миллионов, верно. Да, я это помню. А 200 миллионов сомов, обязан был найти, и он давал согласие, он даже указывал источник финансирования Кыргызтелеком.
Почему это не произошло? 200 миллионов сомов они должны были выделить. У них взаимоотношения один из сотовых операторов, если я хочу вам напомнить, 200 миллионов сомов. 5 миллионов долларов они должны были направить на техническое перевооружение, а 100 миллионов на контент. А что, изменилась, что ли, ситуация? Нет, не изменилось. Мы, как с самого начала говорили, 550 миллионов – это на цели, которые решает Министерство культуры, информации и туризма. У Министерства транспорта и коммуникаций свой расчет, свой бюджет. Ольга Владимировна прекрасно знает, что мы передавали обоснования, сообщали на всех этих больших и парламентских слушаниях. Мы обосновывали бюджет. 80 миллионов – это оплата параллельного цифрового и аналогового вещания. По мере того, как цифровые передатчики будут меняться, аналоговая будет продолжаться. Аналоговая, она предусмотрена у всех телерадиокомпаний в бюджете ЛЕС. А цифрового нету. Поэтому в том обосновании, которое у вас находится в министерстве, написано было 80 миллионов сомов. Это на период параллельного аналогового цифрового вещания. Тогда же мы просили 100 миллионов сомов на производство контента и 370 на модернизацию. Фактически в республиканском бюджете заложено было 100 миллионов сомов на ЦТВ. И Комитет по образованию, науке и культуре написали нам письмо, где убедительно потребовали 70 миллионов сомов направить на модернизацию телерадиокомпаний с оговоркой желательно региональных и 30 миллионов сомов на производство контента. Поэтому мы взяли на вооружение эту рекомендацию и собирались приступить. Вопрос относительно 100 миллионов не может просто так решаться. Мы с вами в бюджете предусмотрели именно на контент, на создание контента. Везде это прошло красной нитью. И если мы сейчас с вами вот так самовольно вы перераспределяете, вы не имеете права. У вас не целевое использование средств. Значит, вы должны были писать письмо либо в Министерство финансов, либо в правительство для того, чтобы эти средства были переориентированы. Сами вы принимать такое решение не можете. Это с одной точки зрения. С другой точки зрения, этот протокол требует доработки. Надо его еще обсудить. Спасибо. И когда суммарная сумма идет, выделение денег из бюджета, всегда нужно, прежде чем выносить, согласовывать с Минфином. Рахмат, спасибо. Ну, отправлено, в правительстве находится. И к вам я там бы уже... предложил следующее. Значит, вопрос не готов. Тоже вот Камила Абдулатовна, это Халбек Иманалевич. Без декабрда ушел с маселени қойғанбыз. Вопрос не готов. Мындай сунуштап коюн. Эльвира Конышбековна өзүңүздүн деңгээлде ошол маселесин жакшылап коюп, тиешелүү органдардын жетекчилерин баарын чакырып, ошонун ичинде биринчи финансы министрин чакырып, ошол негизинде өзүңүздүн протоколный чечими кабыл алышыңыз керек. Себеби бул жерден бизде азыркы баягы талкуулоо пайдалуу болду баарыбызга, кээ бирлөргө биринчи угат ошол боюнча. Бирок бышкан жок ошол маселе. Жакшылап тездетсең керек. Мына бир жуманын ичинде тиешелүү орган жетекчилерин баарын чакырып, өзүңүздүн деңгээлде ошол протоколдук чечими менен эле чечиңиз ушул маселесин. Бирок каржылоо маселе бул деген курч канча болсо, бул деген бизнес структураларга бериш керек. Инфраструктура бул деген сигнал, соцпакет бул деген өкмөттүккө жоопкерчилиги, контент болсо бул деген компаниялар баары иштеп чыксын. Менин оюмча. Бизнес структуралар жакшылап карап көргүлө. Дагы ошол маселе боюнча барбы? Шуралар. Акнет и Алла ТВ загрузить нормально пойдет. Рахмат. Ну, бул жерден телекомдун да бир проблемалары бар. Анан сизге тапшырма беребиз, Абдулла Шерифович, алар менен иштегенге. Башка суроолор, пикирлер жокпу? Анда барыңарга чоң рахмат.